Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Азыр заман өзгөрүп калды. Акыркы 2-3 жылда өзгөрө баштады. Ушуга чейин биздин кыз келиндерибиз төрөй турган жер таппай калышкан. Коридорлордо төрөп калышкан. Башка шаарларга барып, керек болсо башка мамлекеттерге барып төрөп келип атышкан да. Эми ошондой болбосун деп ушул шарттарды түзүп атабыз. Бардык бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технологиядагы медициналык жабдууларды алып келип киргиздик бул жергечи. Ал эми биринчи төрөлгөн ушул жердеги биздин ымыркайларыбызга эми бул сүйүнчү катары болсун, ушул мындан ары ушундай көбүрөөк ымыркайларыбыз төрөлсүн, мамлекетибизде көптөгөн ушу мамлекет өсүп, биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Ушуну мен ар дайым айтып келем, биздин кыз келиндерибизге айтып келем. Мен үйдөгү өзүмдүн келиндериме айтамын, ай төрөгүлө депчи, төрөгүлө. Азыр төрөбөсөңөр эмне кемпир болгондо төрөйсүңөр. Азыр төрөп калбасаң, азыр 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болбосоңор, анан эмне качан болосуңар? Бул өмүргө келгенден кийин, аял киши болуп жаралгандан кийин ошол өзүнүн милдетин аткарып, көптөгөн балалуу болуп, элибиздин санын көбөйтүш керек. Ошондой мотивациянын негизинде ушул жерлер курулду. Эми дагы баягы айткандай, мотивация негизинде биринчи төрөлгөн 10 балага өзүбүздүн атайын даярдалып койгон белектерибиз бар. Буюрса ошолорду беребиз. Кыргызстанда жүргөн Бангладештин жараны мекендештерине акчалай сыйлык үчүн жасалма визаларды даярдоо жана сатуу боюнча туруктуу канал уюштурган деп шектелүүдө. Ал ушул жылдын февраль айында Кыргызстандын аймагында эмгек мигранттарын легалдаштыруу үчүн $66,500 алып, пайда табуу максатын көздөп, жасалма уруксаат берүүчү документтерди жасап, мекендештерине жөнөткөн. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында ошондой эле жүргүзүлгөн тинтүү иш-чараларынын натыйжасында Бангладеш жарандарынан уруксаат берүү мөөнөтү өтүп кеткен 120дан ашык паспорты, ошондой эле жасалма документтердин электрондук көчүрмөсү сакталган ноутбук табылган. Аталган чет өлкөлүк жаран тергөө абагына киргизилди жана учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Атайын кызмат бардык чет өлкөлүктөрдү жана уюмдарды кабыл алынган жаңы миграциялык эрежелердин алкагында тиешелүү уруксаат кагаздарын алуу маселелери боюнча Тышкы иштер министрлигинин электрондук порталына гана кайрылууга чакырат. Жылына 10 бала өлүп атат. Эми сиз өзүңүз ага атенесиз. Мисалы, атене баласын ушу Кыргызстанга кызмат кыл, Кыргызстанды корго, мекениңди корго, элиңе кызмат кыл, мамлекетке кызмат кыл деп 6 саны аман жакшынакай кылып жөнөтүп атат. Сен барып мекенди коргошуң керек, бул сенин милдетиң, парызың деп. Анан отурса эле баласынын сөөгү келип атса, же катуу сабап коюп туруп бөйрөгү иштебей калды, майып болуп калды деп атса, мындан өткөн суук кабар барбы атене үчүн? Аны көргөн коомчулук баласын армияга жөнөтөбү? Албетте, жанагы балдарды жанагы бекем кылып, мыкты кылып тарбиялоо иштери болуш керек. Бирок ал үчүн атайын уставтар бар да. Өзүнүн жоосу бар, мисалы. Азыр анын үстүнө бүт дүйнөдө мындай технология, дрондор, акыл эстин мындай атаандаштык болуп атпайбы? Кара күчкө караганда, мисалы, аң сезим, акыл эс, билим, илим. Мына ушундай учурда Кыргызстанда сиз ушуну түп тамырынан жоюшуңуз керек. Армиядагы жанагы ыдык көрсөтүү, көрдүңүз жакында эле өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги окуяны. Ошондой кылып зордук зомбулук көрсөтүп, жанагындай уруп сабаса бала акылдуу болуп калабы, же эмне мекенин көбүрөөк сүйүп калабы. Бул мындай акылсыз, жанагы тарбиясыз, билимсиздердин жумушу. Ошон үчүн сиз жанагы армияга барып биздин балдардын ал тескерисинче келип, мекенин дагы көбүрөөк сүйүп, келип өзүнүн теңсуттарын айтыш керек. Кыргызстанга кызмат кылалы. Армияда мына ушундай экен, биз мекенибизди сүйөлү деп. Тескерисинче ал келип ооруканага жатып, жанагы бөйрөк иштебей канча балдардын өлүмү болду. Өзүн өзү өлтүрүү катталып атат. Анткени алар кордукка чыдабайт. Анан ошол жерде ата-энелер нааразы, алардын үнүн эч ким укпайт. Мен бир дагы жыйынтык көргөн эмесмин. Баланча армияда сабалып, аны урган адам баланча жылга соттолуп кетти, түрмөгө камалды деген. Жок. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Түкөс тенелон күстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти.
Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Орусиянын көзүн карап, Орусиянын бутуна жыгылып, Орусиянын шартына көнүп жашай бергенди биз эми токтотушубуз керек болгондо. Башка менин оюмча бир жол азыр жок. Тескерисинче бул жакшы мүмкүнчүлүк. Азыр биз эми Орусия азыр бизге бере турган нерсесин берип бүттү. Башка нерсеси калган жок. Бизде азыр жаңы ушул бай кошуна жаныбызда турса, эми Кытайды бизге кошуна кылып Кудай өзү кошсо, эми ошолор ушунча байып атса, алар дүйнөнүн заводуна айланып атса, анан ошодон пайдаланбасак, ал менин оюмча күнөө. Ыдырыс Исаков аке, бизде аке деп кайрылат, ошол себептен ошондой кайрылып берейин сизге. Мен билгенден Кыргызстанда 10 журналист болсо, Кыргызстандан өнүгүүсүн каалаган, салым кошуп келаткандардан, алардын катарында сиз барсыз да. Сизге ушул видео менен кайрылайын, комментарийге отметка кылып коюңуздар, Ыдырыс байке балким буну көрүп калаттыр. Сиздин Инстаграмдагы, Ютубтагы видеолоруңузду ар дайым көрүп келебиз. Сиз өз пикириңизди ар дайым айтып келесиз. Анан Кытайдагы видеоңузду дагы көрдүк. Мен билгенден сиз ар бир кыргыз бай болуш керек, ар бир кыргыз ишкерлик менен алектениш керек деген сыяктуу багыттагы ойлоруңузду айтып келесиз да. Азыр мен сизге бир окуяны айтып берейин. Азыркы учурда Россия менен болгон мамилебизди Кыргызстан жалпы жакшы түшүнүп турат да. Азыр Кыргызстанда Яндекс такси деген Яндекс кызматы иштеп атат. Яндекс Кыргызстандан күнүнө 5 миллион сом акча каражатын чыгарып келип атат. Буга конкурент боло ала турган кыргыздардын Нави такси деген кызматы чыккан. Play Market App Store'дон приложениясын Navi Taxi деп көчүрүп, текшерип көрсөңүз болот. Таксисттерди линияга койгон. Бул потенциалы өтө күчтүү Яндекске конкурент боло ала турган кыргыздардын компаниясы. Даяр жумуш бар да. Биз өзүбүздүн Navi Taxи'ни өнүктүрсөк, Кыргызстанда күнүнө чыгып кетип аткан 5 миллионду өзүбүзгө алып калсак болот да. Ушул боюнча издеп көрүңүз, дагы пикириңизди калтырыңыздар. Урматтуу кыргызстандыктар, келиңиздер, өзүбүздүн компанияны колдойлу. Ыдырыске сиз бул видеону көрсөңүз, Navi'нин офисине келиңиз, балким өзүңүз изилдетип көрөсүз. Пикириңизди кыргыз элине жеткизсеңиз, албетте Кыргызстанга пайдалуу болот деп ойлойбуз.